Айланасың толыр курчаган. Бийиктоордун учагындагы Нарын облусундагы айыл аймактарын бириктирүү мурдатан бышып жетилген. Чынында эле айрым калктуу пункттардын алыстынан инфраструктураларына жеткиликтүү көңүл бурулбай калгандыгы, жаналарга карым катнаштарды жакшыртуу залыктары көйгөйлүү маселелерден. Андыктан пилоттук түрдө жүргүзүлө турган административдик реформадан алардын утары чоң. Өздөр билесиздер, бизде көп айыл өкмөттөр 800 адамдан 1200 адам жашаган айыл өкмөттөр, айылдарда деле бирден айыл өкмөттөр иштеп келген да. Эми бул жерде ушу эң кичинекей айыл өкмөттүн жалпы элдин саны 2,5 миңден ушул эң чоң айыл өкмөтүбүз 30-33 миңге чейинки калкты камтыган айыл өкмөттөр, аймактар пайда болот да. Нарын району боюнча Дөбөлү жана Ортук айыл аймактары бириктирилип, Дөбөлү айыл аймагын, Миңбулак, Онарча, Эмгекчил жана Карагыжуур айыл аймактары бириктирилип, Миңбулак айыл аймагын, Жергетал жана Казанкуйган айыл аймактары бириктирилип, Жергетал айыл аймагын, Жанбулак жана Достук айыл аймактары бириктирилип, Жанбулак айыл аймагын, Учкун жана Сарой айыл аймактары бириктирилип, Учкун айыл аймагын, Эмгектала жана Аккудук айыл аймактарын бириктирип, Эмгектала айыл аймагын түзмөкчү. Эгер территориясы жагынан өтө чоң Нарын районунун айылдары чачкын жайгашкандыктарын жана кээ бирлеринин аралыктары 200 чакырымга чейин чамалардын көңүлү түйсөк, айыл аймактардын элестириши кошумча түшүктөрдөн арылтары бышык. Андан калса өрөөндө санариптештирүү саамалыгы ийгиликтүү жүзөгө ашырылган. Бүгүнкү күндө биздин 15 айыл өкмөтүбүз бүт санарипке кирген. Бүгүнкү күндө түндүккө дагы кирип атабыз, бардык элдерди да киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө мекеме ишканалар бардыгы бүгүнкү түндүк менен иш алып барат. Буюрса келечекте бардык элдер да түндүккө кирип, эч кандай справка жагынан башка жагынан мындай кыйынчылыктар болбойт да. Нарындагы эле жолдун алыстыгы, биринекин калктуу пункттардын түпкүрдө жайгашкандыгы сыяктуу маселелер алыскы Актылар районунда өкүм сүргөн. Андыктан аталган аймакта да борборлоштуруу курч бойдон. Актылар району боюнча Кош Төбө, Жергетал жана Коңорчок айыл аймактары бириктирилип, Алабуга айыл аймагы, Акчи жана Кара Бүргөн айыл аймактары бириктирилип, Кара Бүргөн айыл аймагы, Байетов, Терек жана Үгүт айыл аймактары бириктирилип, Байетов айыл аймагы, Актал, Жаңы Талап, Көкжар, Тоголокмолдо жана Кызыл Берес айыл аймактары бириктирилип, Тоголокмолдо айыл аймагы түзүлөт. Нарын облусундагы мына ушундай административдик территориалдык реформа баш мыйзамыбыздын 66 жана 71 беренелерин жетекчиликке алуу менен жүргүзүлүп жаткандыгын эскерте кетүү абзел. Албетте бул процесс айыл аймактардын структураларына жана башкаруу аппараттарына олуттуу толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизери күтүлөт. Демек азырынча алардын тегерегинде ар кандай көз караштардын билдирилип жатышынын жөнү бар. Эң башкысы ушул бул азыр облус ыйгармыктуу өкүлүнүн ушул долбоорунун реформанын негизинде бул муниципал ишкана түзүү болуп атат. Муниципал ишкананын негизинде бул көрүп атасыз, жайыт комитети, коомдук уюмдарды бүт эметип муниципал ишканага өткөрүп берүү болуп атат. Себептен өзүңүз буга чейин билесиз, коомдук уюмдар ушул элге кызмат көрсөтүүдө ушул элге ишенмечиликтер жасалып келгенде ошонун негизинде айыл өкмөттүн жеке көзөмөлүндө алып берүү иштери жүрүп атат. Бирок эмиктен эле реформанын кийинки тагдырына көз ачыктык кылуу жарабас. Анткени баарысына убакыт өзү тараза. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Өлкө Деми, Нарын.